Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка да Бухари Муслим келген хадисте айтып атат. Менден кийин мал мүлктү өзүнүн кызыкчылыгына колдонгонду жана күнөө иштерди көрөсүңөр деп атат да. Сахабаларына айтып атат. Бул демек мусулман башчылар тараптан болуп атат да. Мал мүлктү өзүнүн кызыкчылыктарына колдонушат жана туура эмес иштерди кылышат. Ошондо эмне кылыш керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошонун аркасында уруш кыла, талаш кыла, курал көтөрүлө деген жок. Ошол хадисте айтып атат. Силер алардын акыларын бергиле, алардын акысын бергиле аларга. Өзүңөрдүкүн Алла Тааладан сурагыла деп атат. Көрүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай насаат берип атат. Эгер силердин акыңар тепселип, акыңарга жетпей калсаңар, аны Алла Тааладан сурагыла. Эгерде мусулман башчылар силерден ошону катаанын үстүндө туруп эле силерден акысын талап кылган болсо, ошо алар акыларын толук бергиле деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Мына бул деген кээ бир адамдардын оюндагыдай бул баягы алсыздык, коркоктук дегенди билдирбейт. Бул ушул мусулман өлкөсү зыянга учурабасын, кан төгүлбөсүн, ызы чуу тополоң башталып кетпесин деген максатта биздин шариятта ушундай нерселер милдет болуп келген.